20 октябрда депутат Чыңгыз Айдарбеков эл аралык иштер комитетинин төрагалыгынан чакыртып алынды. Анын ордуна бийликчил Ата журт Кыргызстан фракциясынан депутат Улан Примов шайланды. Айдарбеков кимдин жолун туруду? 10 октябрда комитетте Кемпир-Абад суу сактагычы жана башка тилкелер боюнча эки тараптуу келишим долбоору жабык каралган. Анда депутаттар тиешелүү документтер берилген жок деп УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке нааразычылыгын билдирген. Ага карабастан келишим добушка коюлуп, 10 депутаттын 6-ы аны колдогон. Ал эми Айдарбеков келишим долбооруна каршы добушун берип, кол койбой койгон. Муну ал тиешелүү документтерди көрбөгөнү менен түшүндүргөн. Депутаттар баардыгы күбө болуп ушул жерде отуруп, алар көрүштү, кагаздар жок. Кагаздар эмнеге беришкен жок? Мен кече күнү ушул кагаздарды көрдүм. 3 депутатыбыз ушул кагаздарды карап, мен азыр көп нерселерди жара албайм.